Biz кыргыз тилинде бардык материалдарды, иш кагазларды даярдаганда кынтыксыз, катасыз даярдашыбыз керек. Себеп дегенде биз бардыгына үлгү болушубуз керек. Болгондо да мыйзам чыгаруу органы бардык мыйзамдар мына ушундай сунуш бериш керек, өкмөткө да айтыш керек, биздин демилгечилерге дагы мыйзам чыгаруу боюнча. Биринчи мыйзам кыргыз тилинде жазылыш керек. Кыргыз тилинде даярдалып, кыргыз тилинде жазылып, анан расмий тилге которулуш керек да. Бизде тескерисинче буга чейин расмий тилде жазылып, кыргыз тилине которулуп жүрөт да. Бул туура эмес. Стилистикалык жактан дагы, орфографиялык жактан дагы, грамматикалык жактан дагы каталарга жол берүүнүн биринчи ошол маселеси кыргыз тилинде жазылбагандыкта. Биз Жогорку Кеңеш качан кадыр баркка ээ болуп, Жогорку Кеңештин кабыл алган мыйзамдары кынтыксыз, катасыз, анан келечектүү болгондо, кабыл алган чечимдери да ошондой болгондо, биз шайлоочуларыбыздан, элибизден, коомчулуктан урмат сыйга ээ болобуз.